туралы сөйлейміз, ма? Сіздер менен неме танышып атабыз. Мына бізде азыр дарак көп. Мына әкем жаңа эле айтып кетти. Даракта мөмөлүү дарак менен дарактын айырмасы неде? Мөмөлүү дарактын мөмөсүн сатасың, сен ошодон пайда көрөсүң да. А дарактыкы жөн эле зараңда баягы салаңдаган неме бар го? Onu sata albayсың да, ол түшүп кетет. А биздин азыр өрүктөрүбүз деле почти зараңдай эле салаңдап турат. Onu жерге түшөт, өзүбүз кичине жейбиз. Калгандары жерге түшүп исрап болуп кетип атат да. Onun эң негизги onun немеси причинасы onun кардары жоктугунда да. О кардар келбей атат да. А кардар нени сурап атат? Кардар сурап аткан сорт не? Ошого мына биз өзүбүз мынаяктан кызыгышыбыз керек да. Биз основной эмнени сурап атат элди. Мына биз азыр силерге мындай багыт көрсөтүп койгону келдик. Багытты кандай көрсөтөбүз? Мына азыр Кыргызстан боюнча азыр биздин Борбор Азия багбандар биримдиги сунуштап атат. Эсептеп чыгып бар жыгын холодильникте кандай жатканын, базарда кандай сатылганын, анан кийин кандай ошонун көчөттөрүн кеңирчилигин бардыгын эсептеп чыккандан кийин анан азыр биз кызыл алмага мына Кыргызстан боюнча Red Chief деген алманы тандап бердик. Red Chief деген алмасы бул баягы 5 жылдыз, Крипсон, Star Крипсон болуп келиптир, анан кийин Red Chief'те эң акыркы небереси да. Мына чемпион, каны тазасы. Ошол болду, Red Chief. Анан экинчи болуп биз ага сары алмага Golden Delicious. Golden алманын Delicious деген түрүнү тандап бердик. Golden Delicious Россияда сатылыш боюнча лидер экен да. Россияда. Анан кийин көк алмага Семиренко, анан кийин эле бабушка Смит болуп Гренни Смит деген алма келген. Ошону тандадык. Россия аябай жакшы жеп атат да. Бул алмаларды Россия жегенине почти 30 жыл болуп калды. Бул алмалар Америкадан чыккан, Европага келген, Европадан келип туруп анан кийин Ближний Балканы да бар. Литва, Латвия ошака неме кылып, анан Сербия, Албанияга таркап Турцияга келген да. Турцияда көчөттөрдү жасаганда европейский стандарт менен жасайт экен. Башка жанындагы Хорватия, Албания, Сербияга караганда булардын көчөтү безвирусный болот экен да. Анан биздин көчөттөргө караганда Сербияныкы жакшы, Сербияныкына караганда Турцияныкы жакшы, Турцияныкына караганда Нидерландыны жакшы. Нидерланды Германия лидерлейт этет көчөт боюнча, дүйнө жүзү боюнча. Бирок алардын баасы өтө жогору. 9 евро, 7 евро, 15 евро оякта. А бизге эң оптимальный, эң таза болуп эсептелип азыр Түрктүн көчөттөрү түшүп атат да. Түрктүн көчөттөрү түшүп атат. Ошол турецкий көчөттөрдөн мына 3 алманы тандап алдык. Бул зимний алма. Анан жазгыга силерге ушу Нокенге түшө турган алма бул Галамаск деген алма. Галамаск деп коет. Галамаск алмасы бул алма кыпкызыл болот дагы, кыпкызыл болот. Анан кийин жештүү болот да. Мына азыркы Өзбекстандан чыккан көчөттөрдүн алмаларына пактага окшошкон мындай жесең таамы жок, неме жок, жок бул наоборот өтө даамдуу болот. Июнда пышат. Как раз алма 100 сом болуп атканда пышакта ошол алма. Силер эмне? Баягыны жакшынасын эгип алып кышта сактап ону жерге бере белеңер, туурабы? Силерге сыра сатыла турганы керек да, туурабы? Ону сактап, холодильникке акча кетирип, ону немелер кылсын, чаткал, ошо суук жактар кылыш керек да ондой. Оларды климатически ошого дуушар болуп атат да, олор айласы жок булат онучу. А силер базар коргон, нижний зона постоянно эрте бышып сразу сатыла турган мөмө жемиштерге өтүшүңөр керек да. Силерде эч качан мисалы үчүн Red Chief жакшы болбойт да. Эгерде тодо ордуңуз болсо ошол жакшы болот. Силерде Гренни Смит наоборот
голдун делешесинде саргарып кетет да, начар болуп калат да. Onun естественный свети мына неме деген мына ушундай как мак болот да, естественный. Ошону анан кийин орустар жактан көргөндө көк алма деп жүгүрүп келип алат да. А силерде голдун делешесинде саргарып кетет. Демек силерде галабас силерге. Анан эрте быша турган өрүк, эрте быша турган кайнолу, анан жүзүм. Жүзүм мына Кыргызстан өзүнүн базарынын 3%-ын дагы жүзүм менен каптай албайбыз да биз. 3%-ын дагы. Биздин жеген жүзүмдөрдү 97%-дан 27% Өзбекстандан чыкса, калган 70%-ын Тажикстан бизге берип турат. Тажиктер. Тажиктердин жүзүмүн эң мындай алып аткан Казак менен Кыргыз да. Анан кийин Россия. Biz özümüzde kançaлаган гектарлаган жерлерибиз бар жүзүм эге турган. Biz ошону экпей атабыз, ошону отургузбай атабыз. Ошону отургузуп, мына жүзүм бакылгыла. Анан кийин азыр хит продаж болуп аткан бул кокон гилес да. Кокон гилестин дагы Гизела 2 деген подвоюндагысын отургузгула. Ошолор мына биздин чөлкөмгө ысык жерге түшөт да. Мына муздак жерге түшө тургандар бар, аларды отургузсаңыздар, тамыры 3 жылда, 4 жылда эле чирип калат. Кичине ташка эле урунду болсо, гилес өтө капризный эме да. Анан көрөктү силер гилеске караганда өзү мындай биздин традиционный болуп жүргөн өзүбүздүн кара гилес барбы? Кара гилес жөнөкөй эле вишня. Ошонун карликовый подвойдогулары бар да, туруп деле бересиң. Мынча эле болот. Өлө салат да мындай. Ошо келип атат Европадан, көчөттөр, Турциядан келип атат. Вот ошолорду алып отургузгула. Силерге баягы отургазган эмеңерди, мисалы үчүн выставкага кое турган болбосо дагы силерге сатыла турган эмени отургузгула да. Силер ону кармап, сактап отуруп, мындай неме кыла турган эме эмес. Силер направлениеңарды вообще бурушуңар керек да. 180 градуска өзгөртүшүңөр керек да. Түшүнүңөрбү? Анан кийин мына бири-бириңер менен сүйлөшүп, эме кылганда көчөт тандоо процессинде ошол жерде канча группада адам болсо бардыгыңар катышкыла. Бардыгыңар катышып туруп, ошол көчөттөрдү алып аткан фирмалардан барып требование кандай болуш керек? Сертификат, фитосанитария, баягы сорт испытательный участок деп коет. Көчөт сатып аткандарда ушул обязательно болуш керек. Мына көчөттү эгип атасың, канча жылдан бери ташып атасың? Ол айтат, мен 5 жыл, 4 жыл, 3 жылдан бери ташып атам. Кана эгип койгон жериң кана ушул сортту? Көрсөт мага, кандай нода сүрүшү, немеси, кандай түшүмү барбы? Вареньясы барбы? Жеп көргүлө. Ошондой кылып алыш керек көчөттү. Анан кийин көчөдө турган көчөттү эле машинаны токтото салып, мына өрүк десе, сага бадамды карматып койсоң көтөрүп кетип калат. Бак кыласыңарбы? Эң биринчи жерди даярдагыла. Жер азыртан барып туруп, жерге ошол бардык дарак-парак, лишний немелердин бардыгын алып таштагыла. Силерге не обязательно быйыл ошо гектарлап эгиш. Өзүңөрдүн жаныңардагы эшиктен чыкканда участок барбы? Ошого сорт испытательный кылып ошол жерге эгип көргүлө быйыл. Не обязательно мындай сразу 1 гектар келирге эге бересиңер. Жерди даярдагыла. Жерди органика кылып даярдап туруп, суу каяктан келет? Эртеге машина кандай кирет о жерге? Мен мындай жүктөп чыгып кеткенде кандай препятствие болот? Бардыгын чечиш керек. Почта менен келишиш керек. Документтерди жасаш керек. Көчөт алып атканда ошол көчөткө мындай кылып акамкинде папка алып туруп, ошол жериңердин анализи, суунун анализи ошол жерде болуш керек. Анан кийин көчөттүн сертификаты. Ошону ксерокопиядан чыгарып даяр кылып коет. Ошону алып, онун колун койдуруп тиркеп койгула. Бул ошол силердин отургузган алманын, кокон гилестин, сливанын бар жоктун ошонун эмеси болот, документи болот. Анан туугандар, бадамды только тоого эгет деп эч ойлобоңуздар. Бадам суулуу жерде өтө жакшы болот. Суулуу эле жерде. Бадамды билесиңер, бул жерде сонун болот силердин чөлкөмүңөр. Базар коргон, эмнеден бар жоңордо сонун болот. Силердин бадамыңарды, мисалы үчүн, сортовой турецкий келген бадамды бир эле, мисалы үчүн, 4 сотикке ошол жерге 150-180 бадам батырса болот да.
Her bir badamdan kança düşüm alıp tursa olur. Ha, bilesiңер, mömөлөрдүн padişası badam. Badamga көңүл бергүлө. Бар жокту эсептеп, бардыгын өзүнүн жолу менен жасагыла. Эч шашпаңыздар. Шашчылып быйыл багып эгип деп атат, абла таши иштеп туруп, бирдемелерди эгип алып, анан кайра эртеге ону выкорчевывать этип, дагы бирдеме эгиштин такыр керек жок. Каражатты полностью эсептеп бүтүп, той кылгандай кылыш керек буну. Көчөттү үйлөнгөндөй, кызды тандагандай тандап алышыңар керек. Подготовка ошондой болуш керек да. Тойду кылганда сен, калганын мындай кылып берип, бүтүрүп берем дебейсиң го, туруп. Тойго ресторанга төлөйсүң. Закисине төлөйсүң. Келген конокторго койду аласың, бар жокту соясың, неме кыласың. Ошо тойго даярдангандай жерди даярдап, ошонун түшүмүн эртеге силер сатканда биринчи баг эгип атканда уже силерде программа заложенный болот, силер ону 100% сата аласыңар. Эгип атканда ушуну ойлонуп эгиш керек да. Сатышты. А эгерде силер биз айткан сартовой жакшы кайнолу, кокон гилес, вишня ошолорду отургуза турган болсоңор, булардын карлары бар да. Бирок бардыгын программа менен кылыш керек да. Программа менен отургузулуп, программа менен карап, ошонун бардыгын решать эте турган ким? Бул агроном. Силер ошол группада азыр сөзсүз түрдө бир агроном жалдашыңар керек да. Анан ошол жерде менин 1 гектар болсо, акамдыкы 10 сотик болсо, бияктыкы 20 сотик болсо, ошол жердин эмесине карап туруп төлөй беребиз. Бирок агроном сөзсүз керек. Агрономсуз силер бул эч нерсени чече албайсыңар да. Агроном кайсы маалда сугарыш, кайсы маалда анын тагын жумшатыш, кайсы маалда органикасын бериш, кайсы маалда кайсы зыянкечке дарылаш, бардыгын айтып берип турат. Ошол программа менен барсак сөзсүз ийгилик болот да. Эми бул жерде азыр кайсы немелер жакшы болот? Силердинче бардыгы эле жакшы болот, баягы зимний алмадан башкасы туурабы? Бадам деле жакшы болсо керек, Бадам болот, өрүк болот, Өрүк жакшы? Слива жакшы, черешня жакшы. Вишня дагы жакшы. Карагат өсө, карагат барбы? Карагат, крыжовник, брусник, шор жерлер барбы? Шор. Өрүк бадамдын бир жаман жери эртеге ачылат да булар. Үшүк алып кетет да. Үшүк алып. Үшүк алып. Эң опасный жери ушу өрүк. Бу жерде? Үшүк алып кетет. Бу жерде үшүк алып. 1 жыл болду, 1 жыл. Ондо значит Жанга тура жасады эле уже болду. Значит ого неме баягындай неме кылыш керек экен да. Кышкы сугаруу, кышкы сугаруу кылганда Кечке тартыш керек да. Кечке тартыш керек да. Кышкы сугарууга дагы агроном керек да. Агроном мисалы немелерде серкинде опасность болуп атат эле баткен жактагылар. Азыр олар баягы кышкы сугарууну туура кылышты үйрөнүп алышты дагы азыр 15 күн кийин гүлдөтүп атат да. 15 күн кийин амалга келип атат дагы, анан өтүп кетип атат да ошол. Анан баягы арыга сөзсүз арыга ушундай көңүл бөлүш керек. Мына бизде арычылыктарга поддержка кылыш вообще жок да биздечи. Ошол эми будан кийин болот. Ошол ары кармаган адамды жакшы акчасын төлөп, мына өзүңөрдүн айлыңарга алып келип, машинасы менен токтотуп коюп, мына карап койсоңуздар, ошол кишинин Алланын берекеси болот, ошол киши келип кеткенден кийин. Ары деген бул өтө бизге пайдалуу, опыление да. Анан баягы немени отургузуп атканда дагы агрономуңар болсо, агроном ошого опылитель коюп берет да. Мына азыр көп жерлерде мына акем деле окуп атат, 15 жыл, мына өкөм деле окуп атат, 15 жылдан бери кокон гилес багыктары бар экен да, 2 гектар, 3 гектар, 5 гектар, баягы жерден бир 2 тонна дагы эч нерсе ала албайбыз дейт да. Өз билесиңер, бир агаттан 1 камаз чыга турган эмени ала албайт. Себеби опылителин койбой койгон да. Опылителин чаңдаштуусу жок. Сары гилас, анан кийин чотур гилас деп бар кыз. Ошону коюш керек эле. Вишняны коюш керек эле. Ошолордун баардыгы ого опылитель болот эле да. Onu koymadınız. Ошол өрүктүн дагы апылетили бар. Бадамдыкы дагы бар. Бардыгынын апылетили бар. Немени природада эркек менен
ургачы болгондой эле олордун дагы аталык энелиги бар да. Ошон үчүн апелий тилге өтө көңүл бурабыз ана. Апелий тили жок эле баардыгыңыздар мына речиф отургуза турган болсоңуздар 1 гектарга 1700 көчөт батат да. 1 гектарга алмадан. Галамастан дагы ошондой. Ошонун өзүнүн апелий тили бар. Универсальный апелий тил деп коет. Ол ошол көчөт саткандар сатат. Отдельный любой алмага түшө турган апелий тили бар да. Анан вишня неме гилястики дагы бар, апелий тили. Onu koşup alış gerek. 10 köçötkö 1 apelitir. 100 köçötkö 10 apelitir. 1000 köçötkö 100 apelitir alış gerek de. Şunda 1 gektirinde даже 200 apelitir koyup koysunlar gerek. Oşonda köçöt jakşı şаңдашат dagı, mömösü dagı jakşı bolot. Эми туугандар, бул жерде суроо жооп көтөлүп, кандай суроолоруңар бар эми? Мага бере турган. Бул ошол сиз айткан апелий тил ал айрынын эмесин аткарат да? апелий тил Естественно. Kokon gilasin içine aytoo. Özümüzün kara gilas deyip koysan bolboyt. Kokon gilasın başka sortuna eksek turu olsa gerektiğini aytoo. Kokon gilasida өзү баягы сары драгана желтая дегени анан чотур гилас деп коет. Өзбекстанда көп. Ошону алып келип отургузганда эле ошол проблема чечилет да. Түшүнүк көбөйөт да. Мына бул да эгерде айры келет дагы мына бардыгы окшош буну чыттап өтүп кете берет да. Эгерде ортосунда апелий тили боло турган болсо мынаны чыттап мынага консо анан апеление болот да. Ари ошону Çangdaşı жақсы болот, çangdaşı. Ари ошону чаңдаштырат. Чаңдаткычы өзү болуш керек да. Сен ону өзүң заранее коюп коюшуң керек. Ари мисалы үчүн өрүккө конуп туруп, шапталага коюнсо чаңдашпайт да. Шапталынын өзүнүн апелий тили болот, өрүктүккө отдельный болот. Ари ону ташып бергичи эле болуп функция аткарат да. Ошол анан ари болбосо деле мисалы үчүн шамал болот, андай мындай болот, чаңдашат, бирок ошондо дагы 100% болбой калат да. 70, балким 50, балким 30 болуп калышы мүмкүн шамалдын жүрүшүнө карап. Ары боло турган болсо, ары бардыгын 100% чаңдаштырып берет, эгерде чаңдаткычы болсо. Искусственный апелий тилчи? Искусственный апелий тил ошол баа мен айтып аткан Кловер деген бар жок? олор менен деле палкыталанса болот, эми буну группада акырын үйрөтөсүңөр бири-бириңерге. Мындай болот, андай болот. Да алып келесиз Турциядан кестелерин. Мен көчөт сатпаймын, сразу эле айтып коеюн. Анан мен рекомендация берип аткан только турецкий көчөт. Аярдан алабыз. Эми Ошто дагы бар экен, Бишкекте дагы бар экен, Түркиядан ташыган фирмалар бар экен. Мына кара дыйканы, кара дарыялыктар дагы ташыйт экен Түркиядан. Ошолордон ала бересиздер. Түрк көчөттөрүн. Мисте көчөт ташыгандар барбы ошолор? Мисте дагы бадам дагы ташышат. Сиз айткан Demek gruppaga telefondorun Ооба, байланыштырам. Кечтен бери таштап атам го, киргендер уже билип эле калгандыр, группага кирдиңер да. Суу менен жердин анализин кайдан алабыз? Кашкар кыштактан, Ошто. Кашкар кыштак? Ооба. Анан Шарк айыл өкмөтүндө дагы бар, эки жерде. Жактың кайерде бар? Силерге неме эле жакшы болсо керек? Баягындай. Жерден алып туруп эле Манас университетине жөнөтүлгендер. Yok, Kaşgar kışlaktıkta jakın azı muzarda çözüp oturmasdan ekspres metoda test çıkarıp verir. Çarpırıyor. Test çıkarıp verir, doğru. Кашкар кыштакта мен ошонун адресин толук алып туруп группага таштап коем, а? Eğer neme kıla turgan bolsaňar, oşo bardığınızı ege turgan jeriňerdi neme kılabız deseňer, haligi topraktın, haligi nemesi sastavın, haligi nemesini anıklatabız deseňer, men dile gruppaga girip aldım. Oşo jönötüp koysaňar, men aga zayap koyarım. Gimdimdigen nonchançı günge dep barabız deyt, oşonda kelip analizini alıp ketip, arzandı bolot, bu arada barbaysa. Бардыңар, билип чаксак болот да. Тамчылатуу системасын дайырласак болот. Тамчылатуу системасын мен дайым эле айтып жүрөм, баягы Жамгыр деген түрк бар го? Неме, Манас Саматов деп. Ошо Манас акадан сурагыла. Ошонуку эң жакшы экен. Манас ака өзү деле мурда айтты эле, биз деле мисалы көңүл бөлбөдүк эле. Ал өзү чыгарып атабы? О Манас ака баягы Жамгыр деген түрктү алып келген. Жамгыр деген түрк мына Кыргызстанга көп жергелерге коюп тур, онуку мындай 9 жыл, 7 жыл кызмат кыла деген дагы, анан бир аз кымбатыраак экен беркилерге. Беркилер 140га 130 миңге коебуз деп атат, онуку 210 миң да. Бирок ал жерде 210 миңдин ичинде
көп башка аппараттары мындай неме экен да. Отдельный да фильтр бар да кошулуп ошого чыйып кетет экен. А бул жерде 130 миңге койгону простой коюп коет экен да. А бунуку навороченный. Өтө жакшы коет. Гектарына алгандай. Гектарына 210 миң сом. Манас Саматов деген кишиге обращаться этесиңер, группада бар ол киши. Мен де мындай суроуда сиз жакшы немелерди айтып атасыз. Мына биздин немеде Баткенде өзүңүз билесиз жана питомник бар да. Көчө Сатылбай өптөн бери. Ооба. Ошолорго менен байланышып мына карлик деп айтпайсызбы. Европадан келгендер баары эле кымбат болот да. Ооба. 150-200 болот. Биздин азыр дыйкандар көп көтөрө албайт да анча. Ошолор менен дагы байланышып сиз ошол сортторду мына жанагы интенсивный ушул карликовый немелерди ошол жерде көчөтө эле болот да. Алар өтө бир 50-60 жылдан бери көчөттү улаган өтө тажрыйбалуу адамдар да жердегилер. Аны жакшы билесиз да, туурабы? Ооба, жакшы билем. Ошону өзүбүздөн көбөйтүп, өзүбүздөн продукцияны чыгарсак, ошо алып келген маточниктерди ошолор менен байланыштырып эме кылсаңыз жакшы болот эле дейм да. Себеби Эми мындай да туугандар. Ал мына сиз айткан усулду мына маточник дейт да. Маточниктен алып, маточникти жаткызат, анан баягыны көмгөндөн кийин адан ствол чыгат, стволдан кийин баягыны ажыратат, баягы жерден кыркып башка жерге отургузат, отургузгандан кийин анан кийин баягыны кыркып туруп, анан башка немени улайт дагы, анан ол баары деле высокорослый болуп чыгып калат. Сирал. А бул азыркы мына Европа кылып аткан көчөт, булар инвитро лабораторияда жасалат да, на клонирование. Ал үчүн сиз бир жалбырак апарып бересиз, ошол жалбыракты алар клонировать этип туруп, чыгарып, тамыр өстүрүп, ошол тамырды анан кийин подвой кылат да. Подвойдон онуку вообще баягындай усулу вообще бөлөк да. Булардыкы бөлөк. Анан ошого биз азыр багбанчылыкты өнүктүрүү фондун ачканбыз. Ошол фондко азыр мамлекеттен дагы, анан кийин элден дагы каражат жыйылат дагы. Бир жакынкы бир убакыттарда Кудай кааласа бардыгын Кыргызстан боюнча реквизиттерди берилет. Ошого колуңардан келишинче каражат төгөсүңөр. 75 сом төгүп туруп, анан ошого биз силерге бир барак беребиз, сертификат, бир көчөттүккө. Же болбосо 7,5 миң сом төксөңүздөр 100 көчөттүн сертификатын беребиз да. Ошондой кылып каражат жыйнап, ошого 5 миллион доллар акча кетет. Ол жерде 200 гектар жер болот. 20 гектар теплица болот. Административный здание, анан кийин ошол лабораториянын өзү 1 миллион 200 миң доллар. Полный оборудованиясы. Ага биз бардык эмелерин, проектлерин, типовой проекти Турцияда жасалып аткан проект менен ошону ошоктан специалисттерди сүйлөшүп койгонбуз. Кудай кааласа каражат түшүшү менен де бир 3 жылда биз дагы өзүбүз мына Кыргызстанда ошол биздин кичинекей питомникте 3 миллиондон 30 миллионго чейин көчөт чыгарып берип турабыз. Ошону ойлонуп атабыз биз. Себеби дегенде туура айтасыз. Багбанчылыкты эң биринчи ошол көчөтү жок башташ кыйын да. Биз азыр силерге айтып атабыз, ошол сапаттуу көчөттөр менен аракет кылып тургула деп атабыз, но мына келечекте Кудай кааласа өзүбүздүн инвитро питомник болот. Биз буну мамлекет башчыбыздан да суранып атабыз, премьер-министрден да суранып атабыз, жогорку кеңештеги төрагадан, депутаттардан, мына активисттерден, бардык шаар аким, мэрлеринен, район аким бардыгына айтып атабыз, ошого бир жардам бересиңер деп. Кудай кааласа масштабный бир марафон өткөзүлөт мамлекет аркылуу. Иншалла ошол биздин келечекте бизге жардам бере турган, ошол биздин багбанчылыкты өнүктүрө турган эң биринчи көчөт. Ошол көчөткө биз ушундай аракет кылып атабыз. сиз ассоциация ошол жана сиз айткан инвитро клонированияны биздин соседний Өзбекстан уже өнүгүп кетти ошондончу. Ооба. Азыр ал жерде менен мындай контакт болуп, Алишер Тураевди мен былтыры өзүбүздүн семинарга алып келгенмин. Алишер Тураев деп. Мамлекеттики жок.
Частный bir kişiniki var, Alişer Aka'nınki. Alişer Aka o yerde hazır жүзүмдүн bir 15-16 türün çıkar orada. Anan bayağı men aytkan Gizela 2, Gizela 5 ошол көчөттөрдү çıkar orada. Подвой çıkar orada бул киши. Подвой çıkar orada неменики. Анан Павлония менен көп иштеп атат бул киши. Бул Алишер Ака өтө аракетчил киши экен. Мисалы үчүн мен азыр аракет кылып атканымы, ол киши уже 10 жыл мурун аракет кылып койгон экен. Бизде эми ойгондук да. Кудайга шүгүр эми барып бизде дагы боло турган нерсе бул. Ошол киши Венский университетте, ошо Австрияда лекция окуйт. Өзбек киши. Ону алып келип мен чогулушта ошто неме алганда улук башын кичик кылып келип бизге аябай сонун баян кылып кеткен да. Анан шунчалык мындай немени бактарактарды өнүктүрүүгө ушундай салымын кошуп атат экен Өзбекстанда. Буну мамлекет ол кишини шунчалык поддержка кылат экен да. $1 деген экен, $1 Каримов берип коюптур да. Мына кылды. Шунчалык кыйын киши экен да ошо. Ошону одон калганын ошол лабораторияны алып келип, бир здание берип, ошо курдуруп, $1 кале только лабораториянын өзү келген о кишиге. Азыр эми Алишер Тураевди дүйнө жүзү тааныйт да. Алишер Тураев десең, биология менен, ушул дарак менен эле алек болгон адамдар бардыгы тааныйт. Ученый ол киши. Профессор, шунчалык салаваттуу киши. Ол сүйлөгөндөн кийин неде отуруп сүйлөй турган болсо, үнү көчөгө угулуп турат да. Шунчалык лекторант да. Вот ошондой адамдар бизде дагы пайда болсо, бизде дагы ушундай ученый эмелер пайда болсо өтө жакшы болот. Бизде эми 8000ден ашык дейби канча доктор, кандидат науктар бар экен да. Ошолордун баардыгын топтоп келип неме ала турган болсо, өтө жакшы бир мындай институт кылып туруп, ошол жерде азыркы дүйнө жүзүндө болуп аткан жаңылыктардан булар кабардар да. Бизге ошолорду жеткирип, инновацияны көтөрө турган ошол адамдар да. Технология келсе, бизде өзгөрүү аябай жакшы болот эле. Суроолор? İzmir жөнүндө айтып Şunu koyuyorsun işte. Эмнени? Biyohumus jönündө. Биогумус жөнүндө айтып кетсек, биогумусту мен багып атам. Сөлжан багып атам. Сөлжан биринчи ошол багбандар биримдигин түзүп баштаганыбызда эле анан кийин органика кылып өндүрүш керек деп болуп калгандан кийин биздин группага bir kız koşulup kaldı. O kız Kırgızistan'da nemeni Rustam degen kişi var iken Özbekistan'da. Sölcan Bakkan, oşonun представители eкен. O kız koşulup kalmandan bizge Rustam aka jönүндө айтып берип kaldı. Анан кийин biz ошол Telegram группага экология активисттери деп ачтык. Азыр 2000 канчадан ашык адам Сөлжан Bakat'ta ошол жерде. Ошо Ondan Rustam Aka geldi, Rustam Aka gelip iki balaga salıp verdi, görsötüp verdi, neme kıldı. Ondan uşak bardız bağıp kettik. Yani bu Sölcan'dan iki türü var eken. İştey turganlar. Ошол старатель деген бар экен, калифорниец. Калифорниеци Америкадан келген экен, старателин киргизский черт менен анан калифорниецти скрещивать этип чыгарган экен, старатель деген. Старатель деп коет экен. Бул старатель дегени бул алтын добывать эткен адамдарды Россияда старатель деп коет да. Анан ошол кишинин эмеси менен, шарапаты менен биз дагы ошонун видеолорун көрүп атып, анан сатып алып, алып келип багып атабыз. Анан бул өтө мындай жакшы жаныбар экен, ниети жакшы. Мына жаман баягы био отходдордун бардыгын биогумус кылып берип бизге жерсемиткич кылып берет экен да. Ого таштадыңбы? Таштагандан кийин мага жаман ошол көңдү, ошол бизден өзүбүздөн калган био отходдордун бардыгын таптаза кылып чыгарып берет экен да бизге. Анан калганын ошол биогумус деп сурап калдың, ошо удобрение неме боюнча ошо Нурмамат акам айтып берсе. Ошого сөз берсек, кандай дейсиз? Bir суроо бар элесинде. Эме карликтин дагы мындай маркалары болобу? Ошого карап эгиш керекпи? Ооба. Себеби бир ушундай окууда бир киши менен сүйлөштүм эле 5 жыл болду экениме, бир дагы түшүн бербеди, же чыгарым киши ташын билбейм, же көтүшүн билбейм деди.
Эми аны мындай да ал жерде карликтерде жазылып турат перепад температураны жазат да. Мисалы үчүн 40 градус суу, 40 градус ысык болуп кетет. Же болбосо деңиз деңгээлинен 1000 метрге чейин эксе болот, 2000ге чейин 1000 метрге чейин эксе болот. Анан кийин 2000 метрге чейин эксе болот да. Ошол 1000 метрге да түшө берет да. А бирок 2000 метрге түшпөйт, 1000 метрлиги. Анан 2000ден 3000ге чейин деген бар да. Деңиз деңгээлинен. Деңиз деңгээлинен. Ошолорду эле карап койсоңор болду. Калган эми апылитил. Может, ошо апылитили жок болуп атканды. Ошону көрүш керек да багып. Ойлап болмала деген да. Агроном барып көрүп ошону вопросту решать этиш керек да. Же путовайт да. Бирдемеси бар да. Карлик сөзсүз берет. Биринчи жылы берип аткан гүлдөп аткан эме экинчи жылы эмнеге гүлдөбөй бар? Бир причинасы бар да. Эми сөздү Нурмамат экеге беребиз. Ошол полный биогумус эме жөнүндө полностью айтып берет. Урматтуу туугандар, мынакей биз баардыгыбыз эле айыл чарбасында Катты сүйлөсөң. айыл чарбасында иштеген. Чоңдор жооп берди, өзүбүз берди. Аргаңкы катарда отургандарга жетчи. Угуп атабы, жакшы. Анан кийин эми өзүбүз билебиз айыл чарбасында баягы айыл чарба өсүмдүктөрү биз кандай азыктансак ошол алардагы азыктандырбасак өзүбүздүн пландагы нерсени бербейт, ойдогудай болбойт. Ошон үчүн жана башында айтып кеткендей, ошолорду тандап, анан кийин жанагы Кашкаркычтагы лабораториядан анализин чыгарды. Мамбет ака эскиден иштеп билет, ошол жерден топурактын анализин кандай немесин чыгарып берет ошол жерде. Эми бир гана айырмачылыгы мынакей биздин айыл чарба немебизде мурда союз убагында. Кече коебуз, 1 минут да. Мен эмне үчүн Кашкаркычтактыкын сунуш кылып атам? Булар о союздун мезгилине бери иштеп, топурактан туура анализ алып туруп, сенин ошо топурагыңын жериңин немесин туура аныктап берет. Али частный немелер кандай кылып болот билбейм. Себеби буларда деген методикасы канча метр жерден алыш керек, канча сантиметрден алат, ошолор büyük бардыгын улуттан иштетилген адистер да. Анан эми алиги частныйларга мен көп эле ишене бербейм. Себеби алар эртең эле өзүң апарып берсең чыгарып берем десең 10 сантиметрден аласың, 20 сантиметрден аласың. Ал эми 1,5 метрге чейинки жерден топурактан шуруп казып менен алынат да. Туура айттым да. Мен туура. Азыр бул жөнүндө да толтур. Мен туура айтып. Эми мен өзүм 40 жылдан бери ушу кесибим агроном, ушу талаачылык менен иштейм. Анда эми мына Мамбет акам өзү билет, 91-жылы барганда бул акам да бизге главный агроном обл департаментке агроном болуп бирге иштешкенбиз. Мен ошо алдындагы союз убагында дагы сельхозхимияда иштегенмин да. Эми бул жөнүндө немеден азыр ар бир колхоздун мына эски агрономдор билет, ар бир чарбанын өзүнүн картограммасы болот эле. Ошо агрохим лаборатория чыгарып берет эле. Бардыгын кайсыл жерден Халиф жердикин 5 жылда бир навозоборот кыласың деген планам болот эле. Биз 5 жылда бирден навозоборот кылып көп чачат койчубуз да. Эми ал иштер токтоп калды. Азыр бул биогумус боюнча кетип атат. Мен буга токтолуп кетейин. Биогумус дегенди мына буяк азыр айтып кеткен жанагы Рустам деген Жалал Абадтык болот экен дагы. Бул Өзбекстанда Рустам банк деп ачып чыккан киши. Бизге Жалал Абадка келип туруп 96-жылкы сөз бул. Бизде ушу биогумусту чыгарган. Мынау чөкөдебел деп коет. Жалал Абадтын ылдый жагында. Биз ошондо как мен анда облус сельхозхимия дегенде иштейт элем. Ошону биз менен биргеликте кандай жасалат, кандайын баарын башыбыздан өткөргөнбүз. Бирок ал убакта эми ал киши бизнес болгон үчүн мынча сом деп туруп неметкен үчүн аны биз талаачылык баягы тем более ошол убакта баардык колхоз совхоздор ыдырап аткан учур болгон үчүн сатып алганга дары болбосо буну мындай деп туруп дарыга көп минеральный удобрениялерге неме кылып аныкын карабай койгонбуз да. Эми бул биогумус жөнүндө айтып коеюн. Биогумус жөнүндө бул ошол киши неметкенде кадимки эле толуктап коеюнчу энди. Рустам банк деп Өзбекстанда биринчи частный банк ачкан киши. Туурабы? Ооба. Анан кийин
қарап көреді да ешкім демей часына қаяқтан ашып алды деп бұл 8 жыл 9 жыл отырып та шықты. Өзбекстанның законы бойынша частный демеген. Бірақ жаңы дидин менен берилип ушу калифорнийский жыланды Өзбекстанга алып келген киши ушу. Bunun men mынандай акырында түшүнүп айтсам, бул мына өзүңөр билесиңер. Удобрениянын азотту салсак, азот эле баягы калийди салсак, мына устойчивый кылат, фосфорду кылсак, өстүрөт, неме семиртет, мындай кылат деген гана ушундай неме үз бар да. Эми бул өңдү өзүңөр билесиңер, бүт үчөөнүн башка дагы микро, макро элемент дегендер бар. Баягы ал червя ушундай экен, өңдү алып келип туруп, бизди ошондо кылганын технологиясында айтып өтөйүн эми. Сиздер деле үйдө деле жасасаңар бар, малыңыздар бар, бардыгы бар. Мисалы үчүн алды асфальт жер болсо, ага деле жасай берсеңер болот, болбосо биз яма кылып, тагына пленка салып туруп, өңдү төгүп эле нымдап суулап турчу элек. Туруп ал салып койсо өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша биягынан жеп туруп эле жанагы жайдын күнү жазда адыр жеринде көр момолой деп коебуз да, немелер жерди казат го, ошондой сиз көң саласыз, биягынан биогумусту кадимки турбадай кылып туруп эле чыгарып коет да, биогумус даяр болот. Анда ушу мен кийинчерээк неме кылсам, бүт элемент, баягы көңдө бар элемент ошо сөл жылан мисалы үчүн черви жеп туруп баягы немени даярдап берет экен. Гумус, биогумус чыгарат. Кап-кара топуракка. Анын пайдасы бу эч кандай от чыкпайт. От деген анда эч кандай бүт сарнияктардын урugун жеп жок иштетип чыгаргандай от чыкпайт, бирок өсүмдүккө керектүү макро, микро элементтердин бардыгы, азоту, фосфору бардыгы ошондо баягы гумусу күчтүү азык даяр болот экен да. Ошону салса, мисалы үчүн анда жердин бетине эмес, эми ичине казып туруп, бул жактардын азыр немесине мен 2-3 күндөн бери кошо болуп, түшүнүп, булардан дагы көп нерселерди алып атабыз, ошондой бакка ошондой кылып отуруп салат экен баягы немесini. Ал эми берки канча өңдөн мисалы үчүн бүт барды өзүңөр ойлоп көргүлө. Мына азот дегенибиз менен деле селитрада 34% гана действующий вещество, калганы воздух болот да мисалы үчүн. Ал эми өңдү мынча көң салгыча баягы жедирип алып биогумус кылса, ал 2 эсе 3 эсе немеси пайдалуу экен. Экинчиден булардын кече айтып атпайм, 2-3 күндөн бери алган опытындагы мындай болду. Булар жанагындай өздөрү жана кыз менен мындай өндүргөнүн анын биологиясындагы такташып көрүшүптүр. Адамда мынакей сахар болгон адамдар инсулин өзүбүз бөлүп чыгарат экенбиз дагы. Бөлүп чыгарбай койгондон кийин сахар оорусу пайда болот экен да. Сахар көтөрүлөт экен. Анан кийин анын дозасы жетип адам алганда азыр врачтар инсулинди берет. Инсулинди өзүң алып турасың да. Алса баягы өзүңө пайдаланып чыккан инсулин иштелип чыкпай калгандан кийин инсулинди берет экен да. Бул биогумустагы өсүмдүктөргө дагы баягы анча-мынчаларды сиңимдүүлүгү башка ал бул жагынан абдан пайдалуу экен. Неме өзүнүн жеп чыгарганы менен баягы сөл жылан бизде жамгыр жааганда деле жердин бетине чыгып калган кассаңыз деле мындай червилерсе ошо сөл. Ошон үчүн ал иштеп чыкканы таза, бардыгы 100% баягы бүт макро, микро элементтери калган нерсе бул биогумус. Өңдү иштеп чыгарганда. Өңдү сиз ошону алып карасаңыз азыр иштетип туруп, өң саласыз, иштеп чыгып топурак болуп калат. Андан эч кандай от да чыкпайт, башка бүт өңдөгү составындагы микро, макро элементтердин бардыгын сиздин ошол немеңизге берет да. Өсүмдүгүңүзгө. Эми анын кандай пайдалануу боюнча айрыкча бак боюнча болуп аткандай, бияктар айткандай, мен муну 2-3 күндөн үйрөндүм деп сиздерге айтып аткандай, жанагы бактын жанына тамырынын стволунун түгүнө эмес,
мынандай немесине bir azırak terenglikte аны көмүп коюп коет экен, салат экен. Эффективный пайдаланууга мындай неме өзү ошону айткан. Ушу биогумус жөнүндө ушундай. Анан кийин эми бир жолу бардык суроо эмес, андайынан сиздерге неме суроо пайда болуп калышы мүмкүн.